Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу биздин KG Press каналыбыздын катталуучулары. Биз 2-3 күндөн бери сиздерге ошту сагынгандар үчүн деген видеолорубузду жарыялап жатабыз. Бүгүн сиздерге мына өзүңүздөр байкагандай биз Ак Тилектен жылып баратабыз. Ноокат көчөсүн тартууламакчыбыз. Ноокат көчөсүн сагынгандар ушул видеону акырына чейин көрүп, класс басып, комментарий жазып, сагынычыңыздарды жазып алсаңыздар болот. Мына бүгүнкү күндөгү Ноокатский көчөсүнүн абалы мына ушундай. Ошто дагы деле кечегидей күн ала-була, күн бүркөк деген десек болот. Элдин баары жумушка кетип атат. Азыр саат 8:30. Мына көрсөңүздөр болот, сол жакта бул Дыйкан Кыштак деген айыл. Негизи бул Ошко карабайт, Кара Сууга карайт. Кара Суу районуна, шаардын так ортосунда эң популярный жерде турса дагы Дыйкан Кыштак айылы Кара Суу районунда карайт. Мына петролюмда бензиндин баасы 92-43 сом экен. Мына сол жакта 1 жылдан бери өтө жакшы иштеп атат. Касиет рестораны. Бул ресторандын ичине машина менен 2 жашты алып кирсе болот. Мына ушундай шарт түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ар 2 күндүн биринде ар күнү той болуп атат десек жаңылышпайбыз. Андан кийин мына оң жакта мына көк портер турган жерде шаркыратма чайканасы. Бул эски шаркыратма чайкана. Бүгүнкү күндө бул жерде уйгур ашпозчулары иштеп жакшы клиенттерди тартып дегенде өтө жакшы иштеп жатат. Ал эми мына эсиңиздерде болсо керек, мына эски автоунаа базары. Бүгүнкү күндө бул ГАИнин автостоянкасы эле болуп калды бул жер. Азыр эч кандай бул жер мындай өрт болуп иштеп аткан жок. Ал эми мына сол жакта доктор Айдаровдун медициналык клиникасы, бул жерде төрөт үйү бар, башка медициналык кызматтарда иштейт. Бул дагы популярдуу. Мына Оштун көчөлөрү ушул. Элдин баары жумушка кетип атат, жумуш менен алек дегенде мына оң жакта Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн конторасы. Биздин видеону көрүп, Ошту сагынгандар класс басып туруңуздар, комментарий калтырып туруңуздар, биздин каналга жазылыңыздар, жазылууну билбегендер подписаться деген кызыл баскыч бар. Мына ошону басып, жанындагы коңгуроо сыяктуу колокольчикти басып койсоңуздар, биздин видео боюнча ар дайым билдирүү барып турат. Ал эми мына сол жакта Калинин көчөсү менен кесилиш. Калинин көчөсү тууралуу дагы сиздерге өзүнчө видео маалымат беребиз. Мына Ноокатский көчөсүнүн эң кайнап жаткан жери мына бул Субан ата чайканасы бар бул жерде. Бул жерде дагы ашты өтө жакшы демдейт. Өтө кайнап жаткан жери темир тезек, андан сырткары бүт курулуш материалдары, көчөттөр деги бардык нерсе ушул жерде. Бул жер ар дайым базары токтобойт бул жердин. Мына оң жакта Фаркат чайканасы. Бул да эсиңиздерде болсо керек, ашты өтө жакшы демдейт. Мына сол жакта базарчиктер дагы түнү күнү иштейт токтобой. Ал эми мына оң жакта ошто эң бир чоң автобаня деп коет. Түнү күнү иштей турган автомойка ачылган. Бул да өтө жакшы иштеп атат азыр. Мына Эмпа заправкасында бензиндин баасы петролюмдагыдай эле 43 сом экен, 92.
Ал эми мына оң жакта бул Рудаки мектеби жака бара турган көчө. Мына бул жерде баардык курулуш материалдары мына ушул жерде сатылат. Ушто Нокатский көчөсүнүн абалы мына ушундай. Биз Нокатский көчөсүнөн Курманжандатка көчөсүнүн менен кесилишкен жерине түшүп баратабыз. Нокатский подъем деп коет, элдин баары жакшы билет. Бишкектен келип Баткенге же болбосо Кадамжай, Нокатка, Лейлекке өтүп кете турган бардык автоунаалар ушул көчө аркылуу өтөт, ушул подъем аркылуу чыгат. Мына Оштун панорамасы ушул жерден көрүнөт. Мына жаңы курулуп аткан үй, бул боюнча да өзүнчө бир күнү маалымат бермекчибиз. Бул аскер курулуш компаниясы тарабынан курулуп жаткан аскер кызматкерлеринин үйү. Муну өлкө башчылары келип бир күн официалдуу ачып тапшырса керек. Мына тушта обл администрация турат. Мына биз жол эрежесин бузбайбыз. Знак турат, түз жүргөнгө болбойт. Андыктан биз солго бурулганга туура келет. Мына ушуну менен урматтуу биздин подписчиктер, Нокатский көчөсү тууралуу азыркы маалыматты сиздерге бир аз болсо да жеткиргендей болдук. Күн да чыгып баратат, мына чакчайып. Сулайман тоону туман каптап, туман дагы бир жака жылып бараткан сыяктуу. Биздин каналга жазылыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Сиздер алыста жүргөн болсоңуздар, ушул сыяктуу видеолорду тартып биздин каналга жиберсеңиздер, биз каналга жарыялап турмакчыбыз. Өзүңүздөр сыяктуу эле замандаштар, сиздерден башка замандаштар ал видеолорду көрүп турмакчы. Андыктан саламатта болуңуздар, биздин каналга жазылыңыздар. Көрүшкөнчө.